Урматтуу Асылбек Владимирович, азыркы учурда мына айыл аймактарда жайыт маселеси көтөрүлүп атат да. Кээ бир айыл аймактын территориясында башка айыл аймактын жайыты болуп атат да, туурабы? Ушул боюнча бизге бир топ жарандар кайрылып атат. Ушул кандай кылып иреттейсиздер? Ушул мыйзам өтүп калса келечекте баягы территориальный өзүнүн аймакка өткөрүп бересиздерби же ошол ойдон кала береби? Түшүндүрө алдымбы сизди? Азыр мен жооп берип коеюн. Болсо айыл чарба министри жооп берип коеюн. Бул сиздин койгон сурооңуз дагы абдан мындай көйгөйлүү маселе. Анткени азыр көп жерлерде ушундай болуп атат. Бул АТРдин негизинде азыр өзүнчө белгиленип, жайыттар өзүнчө бөлүнөт. А бирок ошол азыр бөлүнгөндө жайыттардын баары өзүлөрү мурда кандай колдонсо азыр ошондой колдонуп турат. Азырынча пока изменение болбойт. Изменение болбойт. Негизи изменение болобу, болбойбу? Эми бул ошо АТРдин алкагында болот, бирок эми экинчи этапта негизи бул көп жылга пайдаланган жана УДПнын жайыттары бар эмеспи? Жана бир жерде мисалы тигил Өзгөн менен Каракулжанын ортосундагы биринин жайытын бири колдонуп жүрөт, мынча жылга чейин, 30 жылга чейин ушул өзгөрүшү мүмкүн. А бирок мындай экинчи АТРдин экинчи алкагында өзгөрүүлөр болот жанагы. Макул, рахмат.